Чүй облусунда жол коопсуздугун көзөмөлдөсөм деген мектеп жашындагы өспүрүм инспекторлордун сынагы өтүп, арасынан мыктылары иргелип тандалды. Мен сизге келип атам. Перекресткада турабыз. Мен сол болушум. Мен сол болдум. Чүй облусунда жалпы 9 район бар. Ар бир райондогу мектеп окуучулары менен инспекторлор жакын барып иштеп, жол эрежесине байланышкан бардык эреже жоболорду бирге талкуулап үйрөтүп чыгышкан. Остановка запрещена. Тура. Ограничение максимальной скорости 90 км в час. Бүгүнкү күндө Чүй облусунда биз үчүн өтө жашыруун нерсе эмес. Өзгөчө негизги трассанын жээгинде жайланышкан мектептердин арасында өспүрүмдөр арасындагы жол кыргысы көп катталып келет. Ошол нерсени алдын алуу максатында ар бир райондук деңгээлде жаш тескөөчүлөр командалары бар. Ошол командалар өзүнөн кийинки муундарга жаңы өсүп келе жаткан башталгыч класстын окуучуларын ушундай бир кандайдыр профилактикалык иштерди жүргүзүү максатында ошол кароосунага өткөрүлүп келе жатат. Максаты балдарды жол эрежеге чакыруу, биринчиден жол эрежесин так сактоо, буларды көрүп, жаш өспүрүмдөр дагы ушундай командага кызыгышып, жылдан жылга жаш өспүрүм тескөөчү командасы көбөйүп жатат. Алгач ар бир команда район ичиндеги башка мектептер менен атсалышып, жыйынтыгында күчтөөсү облустук сынакка чыккан. Андан кийин 9 райондун мыктысы облустун биринчилиги үчүн күч сынашкан. Жыйынтыгында Чүй облусунун эң мыктысы деген байгени Сокулук району жеңип чыкты. Биринчи орунду алдык. Биз абдан кубанычтабыз. Командалар аябай мыкты даярданыптыр. Эми биздин өзгөчөлүгүбүздүн маршировкабыз жакшы болду. Анан балдар дагы жол кыймыл инспекторлору менен баягы знактарды жатташты, жол эрежелерин жатташты. Буюрса республикалык этапка жолдомо алдык. Даярдыктарды жакшы көрөбүз деп үмүттөнөбүз. Баса белгилеп кетчү жагдай өспүрүм инспекторлордун даярдыгы жыл сайын улам такшалып, жаңы деңгээлге көтөрүлүүдө. Мурдагы кездерде биз дуал гезит менен гана баалап келгенбиз. Ошону быйылкы жанагы компьютеризация деп коебуз, же болбосо жаңы технологиялардын өнүгүү мезгилинин талабына жараша окуучулар мындай жылдан жылга биз канткенде ушул нерседен ушул жол кырсыгын азайта алабыз деген чечүү жолдорун мындай бүгүнкү ушул турда аябай тасын көрсөтүшкөндө, өздөрүнүн видео роликтеринде, презентацияларында, слайдтарында аябай тасын көрсөтүшкөндө, эмнени өзгөчө белгилеп кете алам. Бул жерде канткенде биз жаш өспүрүмдөр арасында, ата-энелер арасында ушул профилактиканы тереңдетилген мааниде жүргүзө алабыз. Канткенде бул жеке эле биздин иш эмес, ошон үчүн коомчулук менен биргеликте иш алып барышыбыз керек деген ушундай бир тасын нерсени мындай даана белгилеп беришиптир да. Эми республикалык сынак качан өтөрүн Билим берүү министрлиги так аныктап эрежесин бекитет. Бактыгүл Султанбек кызы, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.